жакшы эмес иштейт экен. Муну көрсөтпөйсүңөр да, мамдар билбейт го. Мен сени түрүдүм, мен сени бактым. Кыргызстандагы балдар бир аз даяр эмес го дейм мындай отношенияларгачы. Мен түрүлгөндө мама деле айтыптыр, отказ кылса болот, эртерээк кезинде деп. Кыз болуп калгам. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыңыздар болсо, эч үйүңүздөргө кармабагыла. Бутун бир аз туура эмес бурулуп турат да, ошон үчүн тура албайсың, түз тура албайсың. Өнөрүң болсо өргө чап, коргулбай, асыл жанды вакыт. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн Сулуу каналында дагы өзгөчө өнөргө ээ десем да болот. Өзү мүмкүнчүлүк чектелсе дагы бийге болгон сүйүүсү ушунчалык күч. Адина Самыйбек кызы менен бирге маек курабыз. Анын бала чагы өткөн ушул мектепке да келдик. Азыр сиздер биз менен болгонун укпаңыздар. Современный танец с акробатическими трюками. Урматтуу көрөрмандар, биз дагы бүгүнкү карманыбызга кирип келдик. Азыр маекти баштайбыз. Андыктан жалпыңыздар дал ушул биздин каналга жакыныраак келиңиздер дейли. Адина, саламатсызбы? Бүгүн мынакей сонун бир маек куралы деп турабыз. Биринчи эле акыбалыңызды алалы, ден соолуктар баардыгы жакшыбы? Саламатсыздарбы? Кудайга шүгүр. Баары акырындан баары жакшы десем болот. Сиз менен байланышып жазганымда башка жакта экенсиз. Кайсыл жакта болдуңуз? Качан келдиңиз? Мен Кыргызстанга келгениме бир 3 жумадай болуп калды, 2,5 жумадай. Анан мен негизи өзүм Германияда жүргөн болчумун. Волонтер катары Германияга иштеген кеткен болчумун. 1,5 жыл жүрдүм. Детский садикте иштедим. Ал садик болсо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн садик болчу. Ошол жакта 1,5 жыл практика өттүм. Практикам бүттү, контракт бүттү. Кайра ошо Кыргызстанга келдим. Ал жактан эмне өзгөчөлүктөрдү көрө алдыңыз? Аякта балдарды туура эмес кылса урушуп, кыйкырып салышат го. Кедей жерлерден аякта урушканга болбойт экен. Биринчи мындай сүйлөшөсүң, эмнеге андай кылып атасың десин. Кийин ким туура эмес каталык кетирсе, ушуну кайра тигинден кечирин суратып, анан экөөнү достоштуруп, кайра чогуу ойнотуш керек да. Ушундай экен да. Балдар өз аркасынан өзүлөрү тазалашат, өзүлөрүнүн кийимдерин кийишет, то есть баарын ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген үчүн аларды самостоятельный болгонго үйрөтүшөт экен да. Мен өзүм да ушу Үмүт Надеждада өскөм. Үмүт Надежда реабилитационный центр Кыргызстанда бул жакта. Ал мектеп болсо атайын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн. Мен да ошол жакта чоңоюп өсүп, ошол мектептин аркасы менен Германияга кеттим десем болот. Карл Мария Шеллике, анын күйөөсү Игорь Ильич болот. Ошо атайын ушул мектепти ачып Кыргызстанга. Анан балдар бияка келип, бизден Кыргызстанда да ушундай балдар көп келишет да биякачы. Бул жакта да ушун балдарды самостоятельный болгонго көп үйрөтүшөт. Ушул биз отурган жерде дагы балалык чагы да өткөн, анан өзү да жогоруда айтып калды. Көптөгөн мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы ушул жакка келет деп. Анан кичинекей кезиңизге саякатка чыккым келип турат. Кандай кызыктуу окуялар болду эле? Мына ушул жерден бийди үйрөнүпсүздөр, билим алыпсыздар. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Негизи бул жака мен 8 жашыман келип окуп баштагам. Мен негизи өзүм Көлдөн болом, ата-энем болуп Көлдө жашачубуз. Анан мамам телевизордон көрүп калып, бул центр жөнүндө ошол жака окутамын деп Бишкекке көчүп келген болчубуз. Көчүп келдик, анан сразу эле биякта иштеген байке менен таанышып калып, ал байке бияка алып келип, ошол жакта уже окуп баштадым да. Мен бул жерден негизи алысыраак жашачумун.
Ошондуктан мен бияктагы жатаканасында да жашачумун. Получается, каникулдарда, майрамдарда үйүмө алып кетип турушчу. Мындай окуучу күндөрдү бияктан Үмүт Надеждадан өткөрчүмүн. 9-дан баштап 4-кө чейин сабактар болчу. Ушунун ичинде эле завтрак, обедтер да бар болчу. Андан кийин 4-тө баштап эле кайра круглосуточный группага барчубуз. Аякта уже үйүңдөгүдөй эле да. Телевизор, ойной, балдар менен ойнойсуң. Бир жакта комната бар ушундай. Анан биякта негизи өсүп чоңойдум. Бул жерден уже образование алдым десем болот. Бияктан бийлеп баштадым. Бийлеп баштаганда Тумар группасында бийлейм. 2009-жылы чыгып турабыз. Бул центрдин юбилейи болгон болчу, 20 жылдыгы. Анан биздин агайыбыз Эрмек Кадыров, виден берген агайыбыз ушу балдар менен бий коюп көрбөйүнбү, кандай болот экен деп неметип, анан бизге айтты, бийлейсиңерби депчи. Баарыбыз чогулуп, бийлейбиз деген балдардын баарын чогултуп, бир жарым айдай тренировка кылып, ошо бийни постановка кылып коюп неметип, анан юбилейде выступление болду. Выступление өзүбүзгө да жакты, көргөн элдерге да жакты. Айтышты, балким дальше алып кетесиңер деп. Анан өзүбүз да ойлонуп көрдүк. Жакшы болмок депчи. Андан кийин эле ушу Эрмек байке жанагы конкурстарга заявка берип баштады. Чет өлкөдөгү Украина мои таланты деген ушундай конкурстарга заявкаларды берип, эң биринчи ушу Австрияга бериптир. Аты This is my super talent экен. Тоже ошо Украина мои таланттын аналогу да, только Австриядагы. Анан биринчи жолу чет өлкөгө ошол жактан чыктык. Анда мен где-то бир 12-13 жашта экенмин, кичинекейс. Эң биринчи жолу ошо чет өлкөгө чыгып, Кыргызстандын, ал жердин айырмаларын көрүп, эң биринчи чоң событие ошол болгон десем болот да. Нече ал жакта көбүнесе мырзалар болчу, айымдардын арасында сиз эле элеңиз? Көбүнчөсү бар эле балдар. Арасында мен. Получается, анан кээде циркта иштеген эже Айда Ахматова, кээде ал да кошулуп биз менен бийлеп турат. Анан ичинде 2 кыз болуп калат. Ал кайра кеткенден кийин өзүм жалгыз болуп калдым. Ошол бийлерди үйрөнүп, эми чет жакка да чыктыңыздар. Көбүнесе кыз бала үчүн мындай оорураак болот го, балдар менен иштешүү, алар менен чогуу бир командада жүрүү, Ал балдар менен негизи кичинекей кезимде ошо бияктан өскөмүн деп каласың кээде. Мүнөздөрдү эле өзгөртүп. Кээде алар да мындай тамашалап калышат, кээде чач жасап, мындай жакшынакай кийинип калсаң кыз болуп калат. Азыр айтып калдыңыз, мындай бийлеп бере аласызбы, же бир нерсе көргөзүп бере аласызбы? Көптөн бери машыкпай калып, бир аз бийлебей калдым депчи. Канча болуп калды бийлегениңизге? Германияга кеткендин себеби боюнча уже где-то бир 2 жылдай болуп калды бийлейлигиме. Тренировкада кылган эмесмин ал жактан. Жумуш жана башка жерлерди көргөнгө аракет кылып, бий менен көп неметпей калган болчумун. Ошондуктан азырынча көрсөтө албаймын. Көргүңөр келсе, анда мурунку видеолорду көрүңүздөр келсе, мурунку видеону интернеттен көрсөңүздөр болот. Адина мынакей, азыр мүмкүнчүлүгү чектелген деп ушул жерде окуган экенсиз, ушул үй бүлөңүздөрдө дагы ушундай барбы, мүмкүнчүлүгү чектелгендер? Бул калайт дейт. Менин үй бүлөмдө, то есть мен бир туугандарым менен ата-энелерим да ошо бир жакшы эле. Үйдө ошо мүмкүнчүлүгү чектелгенден мен элем. Жакшы, бирок эмне себептен мындай болуп калганын эч кимибиз деле билбейбиз. Мамам боюнда бар кезинде деле билбептир, анткени ал убакта еще мындай УЗИ неме дегендер жок болчу, билинбей. Ошо төрөлгөндө эле билишиптир. Анан кандай десем,
жакшы көрө эле десек болот да. Мисалы үчүн мындай дарылаталы деп аракет кылышып турбу? Башка жактарга алып барып. Кичинекей кезинде кene если операция кылсак же басып кетет же то есть башка да доо кетирип салышыбыз мүмкүн депчи. Ошондуктан опасно дегенде эми лучше азыр Кудайга шүгүр жакшы мечи иштейт. Мечи иштегенден кала берсинчи. Кандай туура айтса болот. Тандоо болгон экен да демек, мындай рисковать этесиңерби же ошондой эле калтырасыңарбы депчи. Анан маамдар жөн эле коелу, жакшы эле, эми жакшы жүргөн немени, эми жакшы турганда жөн эле коелу, анан кийинчерээк дагы көрөбүз депчи. Анан мага дагы неме деп айтып көрүштү, балким ушул Германиядан көрүнүп көрөсүң, бир неме бар экен, бир фирма бар, Вирц деген. Ошол компания мени көрүп айтышыптыр, биз көрсөтүп неметип көрөлү, балким болсо операция кылдырып, азыр жаңы технологиялар чыгып атпайбы, ошолор менен балким басып кете алат, немете алат депчи. Аякта мен семьяда жашадым. Семьям Кудайга шүгүр эле аябай жакшы болчу. Алар менен барып, даже врачка көрүнүп келдик. Не деди? Врачтар да, алар да айтты, азыр операция кылган аябай опасно депчи. Менин диагнозум аябай эле башкача да. Анан алар айтышты, если операция кылып салса, аябай эле оор болот депчи. Оор болот. Анан көнүш да аябай кыйын болот деди. Даже азыркы технологиялар менен сенин диагнозуң менен аябай оор болуп калат деди. Анан балким кылып бүткөндөн кийин да айтышың мүмкүн деди. Лучше коляскада мындай эле жүргөн жакшы болчу депчи. Анан өзүм эле бутумда мындай кестирип же операция кылдыргым келген жок. Өзүм эле. Кичине тилим кесип жагып ачып го. Анан Кудайга шүгүр, бутум совсем жок эмес, бар. Просто кыскараак, мындай бир аз туура эмес өсүп калган. Бирок ошондой болсо дагы самостоятельный болгонго эле аракет кылам. Самостоятельный элемин, кээде бирок все-таки жардам сурап турам. Мисалы, тепкичтерден чыгыш үчүн же түшүш үчүн ушундай жерлерден көп жардам сураганга мажбурмун. Мен операцияны кылып салып, же тиги бутту көтөрө албай, же өзүмдү көтөрө албай отурсам, отуруп каламбы деп ойлонуп, анан лучше кылбай эле коелу деп чечтик. Мисалы үчүн ичине бут менен баса аласызбы бир аз? Чек менен жок. Күч деле келип калбайт, анткени мен бутум кандай десем, совсем башкача да. Аномалия нижних конечностей деп коет диагнозум. Бутум мындай бир аз туура эмес бурулуп турат да, ошон үчүн тура албайсың, түз тура албайсың. Бирөөсүн айтып бергенде аябай эле башкача да, бирөөсүндө 2 сөөк бар, бирөөсүндө 1 сөөк бар. Анан таманы совсем туура эмес жакты карап турат, ошондуктан неме да. Демек манжалардан дагы. Айтып калбадыңызбы, кээде жардам сураганга мажбур болуп калам депчи. Анан эми кыз кишинин майда-чүйсү аябай көп болот го. Өзүңүз эле түшүнөсүз, кээде кийиниш керек болот, андан башка нерселерибиз болот. Ошол учурда көбүнчө жардамга апаңыз келсе керек жардамга. Көбүнчөсү бул мектепте окуп жүргөндө воспитательница аналарым жардам берчү, ошо агайларым, эжелерим, көп жашоом биякта өттү десем болот. Азыр бул мектепти бүтүп кеткенден кийин шаарга чыкканда Кудайга шүгүр өзүм эле кээде чыгам, бирок именно көп лестницалардан чыкканда мурун группа менен бийлеп баштаганда көп чыгып баштадык да, көчөгө, шааргачы. Анан ал жактардан ошо агайыбыз эле 3 коляска болчу, сонда үчөөнү тең кармалып түртүп жүрчү. Анан лестницалардан бирден көтөрүп, кайра бирден түшүрүп ушинтип жүрчү да. Анан
Кыргызстанда эми условиялар жок. Мындай айтканда бар болсо дагы мындай галочка үчүн эле коюлат. Аябай эле тик болот, же кафелден жасалган болот. Мындай сыйгаланып кетесиң, же чыга албайсың, чыгайын десең сыйгаланып бир жерде тура берет. Аякка деле ошондо бирөө керек да аркаңа мынтип түртүп койгулачы. Азыр нары бери жакка чыкканда мамамды алам кээде жаныма. Кээде өзүм чыкканда өтүп бараткан элдерден эле жардам берип койгулачы, пожалуйста. Не кылыш керек дейт, сразу лестницадан чыгарып коюңузчу дейм. Лестницадан өзүм чыгып кетем, просто колясканы чыгарып берип койгулачы деп сурайм да. Анан ушинтип көтөрүп колясканы чыгарып берип коюшат. Түшөрдө кайра бирөөнү кармай калып түшүрүп берип койгулачы деп. Кээде мындай ушундай жардамга сураганда көңүл кош мамиле кылып кетип калгандар да болгонбу ушуга чейин? Кээде болушат, эми байке кечирип койгулачы, же кечирип койгулачы десең, бияктагы мындай караганда биякта көбүнчө адамдар ойлошот, коляскада отурсаң, бул акча сурап жүрөт болуш керек дегенчи. Анан кээдегилер укмаксанга салып кетип калышы мүмкүн. Болгон кээде мурунчу, азыр болбой коюшу керек. Мурун Кыргызстанда жашап жүргөндө көп андай кыйынчылыктарды эле байкабачу экенмин десем болот. Мындай көнгөн эле нерсе болчу экен. Вот Германияга жашап келгенден кийин айырмасы аябай эле билинип калат экен. Асман менен жердей болуп калат экен. Анткени ал жакта даже элементарный автобустарда пандус болот да. Автобуста водитель чыгат, пандус түшүрөт, өзүң кирип кетесиң, өзүң чыгасың. Бүт жерде пандус бар, лестница деген жок эмес, бар эле. Просто бүт жерде обязательно пандус, ичинде лифт болот да, коляска үчүнчү. 2 жыл жүрүп аябай эле көнүп алып турмун. Көнүп албай атасызбы мындай көп нерсе? Башында biraz bir кызыктай болдум, анткени вот недавно эле карточка жасаш керек болду. Мамам экөөбүз чыктык шаарга. Шаарга чыкканда жолдордо уже мындай кичинекей бордюрлардан башталды биринчиден. Анан экинчиден уже немеге банктын ичине кирели дегенде уже чоң лестницалар болуп кетти да. Мамам болсо колясканы деле көп көтөрө албайт, анткени уже кандай десем, жаш эмес, өтө картаңда эмес, бирок жашта эмес да ужечи. Анан мамам айтты, мен кирип сурап чыгайын. Анан кийин неметсе, документтерди алып чыгып, сен кол коюп коесуң деп. Ушинтип сүйлөштүк, анан тияктан охраналар көрүп, охрана байкелер көрүп, өзүлөрү эле келип чыгара калабыз дешти. Көтөрүп чыгарабыз дешти, бирок эми мен жеңил эмес. Көтөрүп чыгарып койгондой. Колясканы эле көтөрүп чыгарып коюңуз, мен мындай чыгып кетем дедим. Лестница өтө эле кире экен. Бирок мындай чети менен чыгып кеттим да. Колдун жардамы менен эле? Кол менен четинен чыгып кеттим. Эле колясканы көтөрүп неметишти. Анан ошол моменттерде аябай эле сезилет экен. Аятта жүрөрү калсызбы? Кайра дагы кетейин деген ой барбы? Эми эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса. Азырынча андай неме жок. Азырынча бул жерден иштеп, бул жерден кыймылдаганга аракет кылайын деп атамын. Эмне иш баштайын атасыз? Негизи өзүм мурун маникюр жасап иштечүмүн. Анан тиякта иштеп жүргөндө көп унутулуп калды. Азыр кайра окуп туруп кайра иштесемби деп ойлоп атамын. Анан бул жакта ушу центрде Кристоф деген Германиядан конок келген. Балдар менен театр коемун деп. Чыңгыз Айтматовдун первый учитель деген произведениеси бар го, ошону балдар менен коебуз деп неметтик. Ал ошо азыр балдар менен репетиция немелерди кылып атат. Анан мен азыр аларга бир аз жардам берип атамын да. Балдарга которушум эле да. Жакшы. Анда азыр биз маекти сырттан уланталы, эшикте дагы сонун күн тийип турат.
Мынакей урматтуу көрөрмандар, биз ушул Адинанын өскөн кичинекей кези өткөн ушул жерде отурабыз, өзүбүз күлөнүп алып. Анан Адина эми иши менен чет жакка чыгып келипсиз, бийлепсиз, эми бардыгын эле көрүпсүз да. Анан качан баягы турмуш жолуна аттанайын дейсиз, ушул максаттар барбы? Сүйлөшүлгөн адамдар барбы? Ал жерде көп деле ойлоп турмун. Ойлонуш керек окшойт дагы. Мындай айтканда Анылжанда чын эле ойлоп турмун көп делечи. Азырынча менин ой максаттарым ата-энеме жардам бериш. Ошо мага атамдын тилиге каршы өтүп кеткен. Азыр мага болуп жашайбыз. Ошо мамдын да эмгеги көп мен үчүн, анткени көбүнчөсү мындай деп айтсак болот да, көбүнчө Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген бала төрөлсө, ошондо эле же отказ кылып салышат, же үйүндө катуу отура беришет, уялыпчы. Анан эмне кыла алмак эле деп кээдечи. Жакшы көрсө да, бирок кээдегилер болот, үйүндө эле катуу отура беришет. Мен төрөлгөндө мама деле айтыптыр, отказ кылып салгыла эртерээк кезинде деп. Ошондо отказ кылбай, ушул азыр 23-төмүн. Ошодон келге чейин чоңойтуп өстүргөн анын да эмгеги көп, мамамдын эмгеги көп. Анан азыр болсо ошо мамамды обеспечивать этип, мама жардам бергенге ой максаттарым ошондой да. Турмуш куруу деген аябай биякта мындай тамашасы менен, бирок Кыргызстандагы балдар бир аз даяр эмес го дейм мындай отношенияларгачы. Бир аз коркушат болуш керек деп ойлойм да. Чет өлкөдөн көп эле көрөм. Эмне десем, ушундай үй бүлө кургандарды. Анан бирок Кыргызстандан анча көп көрө элекмин. Именно балдар жактан неме кылган, үй бүлө кургандарчы. Кыздар көбүрөөк макул деп мындай неме кыла алышат болуш керек деп ойлойм да. Кандай десем, семья куруп кеткенге мындай көзү жетип ушундай неме эткенгечи. Кыргызстанда мисалы ошол эле досум балдакчан жүрөт, бирок келинчеги Кудайга шүгүр жакшынакай келинчеги бар. Уже бала мындай кыздар көбүрөөк коркпойт го дейм. Балдар бир аз коркот. Балдар бир аз коркот болуш керек деп ойлойм. Анан ошон үчүн көп деле ошону ойлоп турмун десем болот. Бирөөнүн көзүн өзүм да жалдырганды жаман көрөм. Мындай нары бери жака чыгарып дегендей, эмне десем, полностью уже обеспечивать эткендей болгум келет да, мамамдычы. Анткени негизи азыркы жетиштер окпой койбойт да. 23 жашка чейин бир аз жоокту эле мындай. Кичине сүйлөштүңүздөр беле? Кичине. Эми кандай деп айтсам, личный го деп кой. Негизи болду эле? Негизи бирөө болгон, конечно, бирок кандай десем, максимум бир ай болгон да. Негизи ошо менен ушул суроону сен сурагым келип турат, жер көргөн, эл көргөн адам катарычы. Көпчүлүк кыздар азыр окууну бүткөндөн кийин эле 18 жаш болобу, 17 жаш болобу, сүйүү келди же болбосо турмушка чыгыш керек деп эле турмушка чыгып кетип атат да. Анан негизи эле кыз киши үчүн канча жаш туура, ушу эрте турмушка чыгууга көз карашыңыз кандай? Көз карашым негизи жакшы эле, бирок мындай ойлонуп, мындай жакшынакай ойлонуп, сүйүү үчүн эле чыга калыш эмес. Анткени өзүнчө бир түтүн болуп үй бүлө болгон утпайсыңар, ошону өзүңөр ойлонуп туруп, анан үй бүлө курса жакшы болмок дейм да. Анткени кандай десем, мен бир аз көз караштарым мындай да, биякта көбүнчөсү кандай десем, келин болуп чыккандан кийин үйдө отуруш керек,
кайнене менен кайнатага жакшы мамиле кылыш керек, кайнене менен кайнатаны караш керек картайганда деп ушундай. Кандай десем, азыр мен айтсам билбейм, балким бир аз туура эмес болуп калышы мүмкүнбү же кандай десем, мындай бала менен кыз үй бүлө куруп атканда мындай өзүлөрү ойлонуп немечи керек да, ата-энени карабай, кийин балдары төрөлгөндө ошо балдарын карай алышабы, обеспечивать эте алышабы, ал өзү үчүн төрөп атышат да. Кандай десем, кайнене үчүн эмес же мындай башка семья үчүн эмес да, өзүлөрү үчүн да. Ошону ойлонуп туруп турмуш курган жакшы болот дейм да. Неме кедейлер болот го, мисалы үйлөнүшөт, анан мындай биринчи баласын карай албай эле кайра экинчисин төрөп, биринин артынан бирин эле анан жашоого жалгыз эле балдарын багыш керек, мынтишим керек, мынтишим керек депчи. Мен үчүн андай всё эми бала төрөш керек бүттү дегендей эмес, просто неме баары айтып атат төрөш керек деп, же время болду төрөш керек деп. Просто ошого психологически даяр болуп, ошо кандай десе, кандай эми төрөй беришип азыр. Кайненем айтты же айттык деп, кайнатам айтты депчи, же возраст болуп калды депчи. Же картайганда мен өзүм жалгыз калам, караш керек мени депчи. Баланы төрөдүңөр, значит, ал баланы да өзүн жашасы болот кийинчи. Ал бала өзүнчө кетиш керек. Кийин ошо балага неме дебейчи. Мен сени төрөдүм, мен сени бактым, мен сага образование бердим, сен мени картайганда карашың керек дебей. То есть ал өз жашоо менен кетиш керек деп. Ушундай неме менен караймын да. Жеке көз карашым. Жеке мен өз көз карашымда, анткени баланы мен үчүн бир аз эгоистичный да, мен картайганда мени бирөө жаным караш керек дегенчи. Ошо анын өз жашоосу болот, сенин өз жашооң болот. Ошо үй бүлө куруп атканда дагы ар кимди үй бүлөгө киргизе бербей өз жашоо менен кетиш керек. Баласын бага албай эле ушинтип ар мындай бирөөсүн кайненесине берип таштагандан кандай десем, эми мындай ситуациялар болот го, бирөө өзүлөрү башка жерде жашайт, анан тиякта окусун деп, анан дагы бирөөсүн тиякта окусун деп, мындай көрүнгөн жерге таратпайчы, мындай ойлонуп, ошолорду ушинтип немете бербей, ойлонуп туруп кылыш керек да. Сизге чоң рахмат. Азыр өзүңүз эле байкап атасыз, Кыргызстанда көбүнчө кичинекей балдар көп жабыркалап, мүмкүнчүлүгү чектелип, көбүрөөк оорулуу төрөлүп атышат. Аларды болсо ата-энелер өзүңүз айтмакчы, бириси алса, бириси таштап коюп атышат, бириси үйүндө кармалалып отуруп атышат. Ошолорго кандай баягы кеңеш айтат элеңиз? Ушу балдарга кандай мамиле кылыш керек? Негизи эле кыргыз элиме, Кыргызстаныма тынччылык, мындай азыркы учурда ошо көбүнчө согуш немелер да көп болуп атат. Бизде ошо тынччылык, бири-бирибизди ушундай кыйынчылык убактарда бири-бирибизди көтөрүп неметип турсак жакшы болот деп айтсам, кандай туура айтсам, бири-бирибизди колдоп, тынччылык болсун биздин Кыргызстаныбызда, кыргыз элибизде. Бири-бирибизди колдоп туралы дайыма. Негизи бүт эле балдарга ден соолук, жакшынакай болуп чоңоюшсун, кийин ата-энелерин уважать эткендер болуп, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыңыздар болсо эч үйүңүздөргө кармабагыла, мындай эшикке чыгып көнсүн дегендейчи, урулат, жаман сөздөрдү да угат. Бирок ошону менен да кандай десем, үйрөнөт кийинки жашоого кандай болушун даяр болот да, кийинки жашоого да. Мынтип постоянно эле колуңарда көтөрүп жүрсөңөр, ошого да көнөт. Кийин силер жок, кандай десем, бирөөнүн колун жалдырап калышы мүмкүн да. Ата-эне постоянно эле жаныбызда боло бербейт да.
Ошондуктан мындай көчөгө чыгарып, өзүн өзү мындай самостоятельный болгонго да үйрөтүш керек да. Үйгө катып отура берген да туура эмес. Жаман нерсени да көрүп, катуу сөздөр болсо да обязательно болот андай нерселер. Ошолордун ошол деңгээлдерден да өтүш керек дейм да. Ошондо анан кийин даяр болот. Чыйрак болот да, ошого дагы катуу нерселерге кийин даяр болуп, анан жумайым эмес деп бар нормально. Сизге чоң рахмат, Адина, бар болуңуз дейле. Мынакей Солото каналынын катталуучулары бүгүн бизде сонун бийлерди элибизге тартуулап келген Адина болду. Биз болсо сапарыбызды улантабыз, буюрса астыда дагы сонун таланттар менен сиздер менен тааныштырууну улантабыз. Эң башкы сиздер биздин каналга катталыңыздар, жакшы бир билдирүүлөрдү калтырганды унутпаңыздар. Сиздерге да чоң рахмат. Жумушуңуздарга ийгилик.